Бүгүн балдар биз Кыргызстандын рельефинин геологиялык өнүгүү тарыхы деген тема менен таанышабыз. Геологиялык өнүгүү тарых деген эмне? Бул жер шарынын жер пайда болгондон баштап жер шарынын пайда болгонунан баштап өнүгүү тарыхын изилдеген илим болуп эсептелинет. Жер шарына азыркы окумуштуулардын айтуусу боюнча 4,5 миллиард жашта деп эсептешет. Башкача айтканда 4,5 миллиард жыл болду жердин пайда болгонуна. Эми ушул жердин пайда болуу өнүгүү тарыхын изилдеп такташ үчүн окумуштуулар атайын геохронологиялык таблица иштеп чыккан. Геохронологиялык таблица деген эмне? Бул жер шарынын биринчи алгачкы өнүгүүсүнөн баштап, алгачкы жаралгандан баштап өнүгүүсүнөн баштап, азыркы мезгилге чейинки басып өткөн жолу жолусу тарыхы болуп эсептелинет. Жер шарынын алгачкы пайда болгондо төмөндөн жогоруга карай эсептелет. Жер шары пайда болгондогу эң биринчи заман геохронологиялык таблица төмөнкүдөй бөлүнөт. Биринчи замандар эраларга бөлүнөт, эралар мезгилдерге бөлүнөт, мезгилдер дагы доорлорго бөлүнөт. Биз азыр замандар менен мезгилдерди Кыргызстандын территориясында кандай тоолор пайда болгону боюнча маалымат алабыз. Алгачкы эра бул архей эрасы. Архей эрасы 1,5 миллиард жыл өкүм сүрүп турган. Андан кийинки протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Азыр биз жашап жаткан эра бул кайнозой эрасы. Эралардын узактыгы ар түрдүү. Архей 1,5 миллиард жыл болсо, протерозойдун узактыгы 2 миллиард жыл болгон, палеозойдун узактыгы 340 миллион жыл болгон, мезозойдун узактыгы 163 миллион жыл. Ал эми азыркы биз жашап аткан кайнозой эрасы 67 миллион жыл узактыкта созулуп келе жатат. Булар эралар мезгилдерге бөлүнөт дедик. Архей эрасы бөлүнбөйт. Протерозой эрасы алгачкы протерозой жана соңку протерозой болуп бөлүнөт. Палеозой Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, Перим болуп бөлүнөт. Ал эми мезозой болсо Триас, Юра, Бор болуп бөлүнөт. Кайнозой эрасы болсо Палеоген, Неоген, төртүнчүлүк антропогендик же болбосо азыркы адам жашап жаткан мезгил бул антропогендик же болбосо төртүнчүлүк мезгил деп эсептелинет. Биз азыр кайнозой эрасында төртүнчүлүк мезгилде жашап жаткан мезгилибиз. Эми кайсы эрада биздин Кыргызстанда кайсы тоолор пайда болду экен? Азыр карап чыгабыз. Архей эрасында бул Тянь-Шань, биз билебиз, Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системасы Кыргызстан территориясында жайгашкан. Алардын табигый чек арасы Фергана кырка тоосу. Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо кыркасы алгачкы архей эрасында эле түптөлө баштаган. Демек, архей эрасында Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо кыркалары пайда боло баштаптыр. Протерозойдо болсо узактыгы 2 миллиард жыл болсо дагы мына ушул Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары акырындан өөрчүп өнүгө баштаган. Андан кийинки палеозой эрасынын Ордовикте Какшал тоолору, Какшал тоосу, Суусамыр тоосу, Кыргыз Ала тоосу жана Талас Ала тоолору түптөлүп пайда боло баштаган. Демек, картадан карасак бул Какшал тоосу, Суусамыр тоосу, жерде Кыргыз Ала тоосу жана Талас Ала тоосу. Мына бул тоолор палеозой эрасынын Ордовигинде түптөлүп, өсүп пайда боло баштаган. Силурда Какшал тоосу дагы өсүп бийиктей баштаган. Ал эми Карбондо болсо, Карбон мезгилинде Түркүстан, Алай Түркүстан кырка тоолору өөрчүгөн.
алай Түркістан кыркатоолору өрчүгөн. Андан ары мезозой заманында бул жерде Триас, Юра, Бордо, Фергана кыркатоосу, Фергана, Алай, Түркістан кыркатоолору пайда болуп, өрчүп, өнүгүп, азыркы формасына келе баштаган. Бул жерде Түркістан кыркатоосу, Алай кыркатоосу, бул жерде болсо Фергана кыркатоосу. Мына ушул Бор, Юра, Мезозой заманында бул жерде Майлуу суу шаарында нефть анан газ пайда болуп өрчүй баштаган. Ал эми Кайназой азыркы биздин мезгилде болсо кайсы тоо кыркалары өсүү процессинде. Демек, Памир-Алай тоо кыркасынын жаш тоолору өсүүдө жана Тянь-Шань тоолорунун жаш тоолору өсүп, өнүгүп жатат. Биз билебиз, 4-лүк доордо Кыргызстандын территориясынын баардыгын тең эмне каптаган? Муз каптаган. Азыркы ошол каптаган муздардын калдыктары эң илчекте Памир-Алай тоо кыркаларынын чокуларында азыркка чейин сакталып келүүдө. Эң илчекте жана Памир-Алайдын бийик тоолорунда муз каптоолордун калдыктары азыркка чейин сакталып келүүдө. Мына балдар, геохронологиялык таблица боюнча биз тоолордун жаштарын аныктасак болот экен. Ошентип биздин Кыргызстандын территориясында Архей эрасынан баштап Кайназой эрасына чейинки мезгилде азыркы кезде тоолор калыптанып келе жатыптыр. Биздин тоолордун жаш экендигин биз кантип билсек болот? Эң биринчи белгиси бул Кыргызстандын территориясында дайыма жер титирөөлөр болуп турат. Бул эмнени билгизет? Жер титирөө болгондон кийин бул жер калыптанып, жаңы пайда болуп жаткан тоолордун бар экендигин далилдеп турат. Жана ошондой эле биздин окумуштуулардын далилдөөсү боюнча Кыргызстандын тоолорунун баардыгы тең жылына 1 миллиметрге жогорулап турат. 1 миллиметрге жогорулап турат. Демек, эсептесек 10 жылда бул 10 миллиметр болсо, 100 жылда бул 10 сантиметрге жетет. Ал эми 1000 жылда болсо бул 1 метрге чейин көтөрүлгөнгө барат экен. Ал эми миллион жылда болсо дагы ушундай эле бийиктикке көтөрүлгөндүгүн биз билет экенбиз. Бул болсо биздин окумуштуулар даярдаган. Мына бүгүн биз Кыргызстандын рельефинин геологиялык өнүгүү тарыхы боюнча маалыматтарды алдык.